Машинада келатып угуп калдым. Эльвира Сурабалдиева, урматтуу депутатыбыз да, Эльвира Жыгалбековна. Так, ошол биздин ГКМБнын кызматкерлери коркутуп, үркүтүп, жанагы налог боюнча маселелерди көтөрүп атат деп. Бул боюнча мен бир пояснение берип коеюн, урматтуу депутаттар. Бул маселе мындай. Эльвира Жыгалбекованын өзүнүн bir tuğandarının Karamağında Kudaybergen degen bazar var. Kudaybergen degen bazarda 3000'den aşık konteyner var. Tak, oşol konteynerlerden bular, menemi düşündürüp bergenge majbur bolup atam. Bir neçe bunday meselelerdi açkanга majbur bolup atam. Oşol konteynerlerde bular her bir adamdan konteynerden 2000-3000'den jıynadık dep atчет berişet. Birok jıynagаны en az jıynagаны 7000'den 15000'ge çey jıynaşat. Oşol jerde налогтордун баарын эсептеп чыкканда, муну ГКМ эсептеп чыкпайт. Муну биз тапшырма бербейбиз. Муну биздин налоговый инспекция эсептеп чыкканда бүгүнкү күндө Kudaybergen bazarı mamleketke 70 milyon somnun tegerегинде налог төлөбөй коет. Так. Бул боюнча акты түзүлгөн. Жана муну булар төлөөгө милдеттүү. Бул элдин мамлекеттин акчасы. Анан депутатмын деп туруп эле бул жерден чыгып трибунан бар деп туура эмес маалыматтарды таратканды токтотуш керек. Биз эч кимге эч кандай мыйзамсыз мамиле кылбайбыз. Кылууга акыбыз дагы жок. Андан сырткары дагы бир эки урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында алдын ала айтып коеюн. Эртең дагы айтып чыкпагыла. Так. Кээ бирлерине өтө оор кылмыштарга байланыштуу иштер азыр дайындалып, уже экспертизалар чыгып атат. Жакында Ген прокуратура иш козгой турган болсо, ага дагы айтып чыкпагыла. Өтө оор кылмыштарга шектелүү адамдар бар. Араңыздарда отургандар. Ал шектелүүнү биз териштирип чыгышыбыз керек. Ал боюнча бизге керектүү адамдар өздөрүнүн арыздарын берди. Биздин милдетибиз. Эгерде ошол арыз түшсө, биз аны карабай койсок, ошондо айтса болот. Мына мен арыз жаздым, менин арызым карабай атышат депчи. Эгерде биз ошо текшерүү маалында, же болбосо иликтөө маалында ал кылмыштар такталбай турган болсо, аны дагы сот аркылуу чечим кабыл алынат. Ошондуктан урматтуу Эльмира Жыгалбековна, сиз маган эч кандай претензия коюуга мындай негиз жок. Мен сизди көргөн да эмесмин, сүйлөшкөн да эмесмин, учурашкан да эмесмин, байланышкан да эмесмин. Так. Ошондуктан сизди депутат катары сыйлайбыз. Эгерде сиздин кайсыл бир деңгээлде мыйзам менен өзүңүздүн бир проблемаңыз болсо, налоговый инспекцияга барыңыз, олтуруңуздар, разберитесь, так? Андан кийин гана айтсаңыз болот. Эч кандай бир адамыңызды апарып биз камаган жокпуз, же башка кылган жокпуз. Жок жерден айта берген туура эмес болот. Тем более мен атымды атаганда, значит, мен атымды атап, фамилиямды атасам эле баары ушундай болуп кетет экен деген ойдон алыс болуңуздар. Мыйзамдын чегинде гана барыңыздар. Эгерде претензияңыз болсо, дагы бир жолу айтам, налог инспекциянын башчысы баруу берди. Ким эле? Туруп коюңузчу. Вот налог инспекциянын башчысы отурат. Ушуга претензияңызды айтыңыз. Налогуңузду төлөңүз. Эгерде налог төлөбөй турган болсоңор, мыйзамдын чегинде биз чараны колдонобуз. Рахмат, кечиресиз. Рахмат, 5-чи микрофон. Рахмат. Урматтуу салык кызматынын жетекчиси. Микрофонду аласыздарбы? Кудайберген базарында, жайында 2,5 ай текшерүү жүрдү, туурабы? Канча салыкты доначисление болду, канчасын төлөштү? Ал мен апам. Маркум Жыргалбек Сурабалдиевдин жубайы. Мурдакы эми ана вдова сейчас. Сколько доначислили? В порядке 2 миллионов. Прошло сколько месяцев с того периода проверки?
Сентября. 2 месяца. Bir ay. 1 ay. Bir ay өттү. Bir ayda сизди адашты деп сизди ГКМБ текшердиби? Жоопкерчиликке тартылдыбы бирөө? Салык кызматынан. Жоқ. Тартылган жок. Сиз адаштыңызбы? Же Камчы Кыдыршаевичтин бир тууган иниси биякта турат. Элвира, сен кемпир-абадка каршы бербедиңби? Өзүңдөн көрдү деген сөздү мен кандай түшүнөйүн анда? Биякта азыр иниси айтат, причем тут я деп. А причем тут мои родственники тогда? Кечээ мага мына Кудайдын куттуу күнүндө, менин туулганымда мына дос отурат жанымда. Кабинетине чакырып алышып, гүл берип, торт берип, туулган күнүңүз менен куттуктап деп, ошактан сураганда ма берген жооптору. Жанында отурган кишисинен мына бир тууган иниси. Бул эмне дегендик десем, эми сиз каршы бербедиңизби дейт. Анан менин тиешем жок деп ошентип жооп берет. Жок, салык кызматы биз экөөбүз түшүндүк бирибизди. Бизде, урматтуу төрага, бизде канча президент бар мамлекетибизде? Бир президент, туурабы? А у меня такое ощущение, что у нас 2 президента. Причем второй негласный президент. Каалагандай калчап, каалаганын коркутуп, каалагандай кылып атат да. Алыңар аял кишиге күнүңөр түшүп калгандай болуп, алыңар мага эле жетип калса, Камчы Кыдыршаевич, сиздин да аялыңыз бар, сиздин да кыздарыңыз бар. Мени 17 жыл мурда менин апамды Бакиевтер чырылдатып, күндүз атамдатып кеткенде жалдыратып коюшкан. Ошондо 40 күн келип мени кураткан. 17 жылдан кийин тарых кайталанып жатат. Азыр бияктан деген я тут не при делах, я тут ни при чем деп алдабаңыз. 2 ай мурда салык кызмат эмне келип кетти анда? Азыр 1 айдан кийин өчөшкөндө болуп эмне майдаланып атасыз? Кабинеттен кууп чыктыңыз. УКМКнын биякта ар бирөөсүнө мына биякта отурган депутаттар сүйлөй албай да калышты. Баары айтып атат. Кечээ бүт кыдырып чыктым каршы бергендерди. Менде мамлекеттик кызматта иштеген туугандарым жок экен. Баарын кетирдиңиздер. Кечээ болсо кыргыздын жараны экен, аны вообще кууп салдыңар. Сизге жакпаганын баарын кууп, атып эле салбайсыздарбы? Жакпайт экен айтканыңыз. Айтышпай да калды сиз менен эч ким. Мушташы эле тиги эркек киши болуп деген тиги биякта бирөө сүйлөсө, аны да кабинетине эртесиң. Это мелочность. Я настолько вас разочарована, я была совсем другого мнения. Но меня больше пугает то, что... Рахмат, урматтуу депутаттар, мен бир нерсени айтып коеюн. Жеке маселени, ушул жеке өзүңөрдүн маселеңерди ушул жерде разборка кылбасаңыздар. Давай биз негизги ишти аткарайлы. Ато ар кимин чыгып алып эле өзүңөрдүн маселеңерди айта бересиңер бул жерде. Анан чоң немеге айланып кетип атат. Айтылды, делди, эми кайым айтышып бу жерде отурбайлы да, биз иштейли да, урматтуу депутаттар. 1 секунд мен айтып коеюнчу, уруксат берсеңиз. 1 секунд айтып коеюн, мага жооп берүүгө. Урматтуу Элвира Жыргалбековна, дагы бир жолу айтайын сизге. Сизди мен көргөн да жокмун, сүйлөшкөн да жокмун, уккан да жокмун, билген да жокмун, эч кандай сиз менен байланышым жок. Бул бир. Ким менен байланышыңыз болсо, ошого таарынам. Так, эч кандай мамлекетте канча президент бар экенин билбесеңиз, анда уят эмеспи сизге. Андан сырткары майдаланып мен эч нерсе кылган жерим жок. Кечээки жараныңыздын, сиздин жараныбыз деп ататкан адамдын чыгарылышын ага дагы эми сөз бересизби, бербейсизби же тартиптүүрөөк болбойсузбу? Сизди угуп турдум го. Тартиптүүрөөк болуп туруңуз, пожалуйста. Так. Анан каяктагы эле жок нерселерге менин атымды жабыштырып айта бербең да. Кечээки соттун чечимин, сот чечим чыгарды. Ички иштер министрлиги расследование жүргүздү. Прокуратура аны утвердить этти. Причем тут я? Еще раз говорю. Ну, естественно. Это не я, не наше ведомство. Суд принял решение и выдворили. И что я должен? Я даже об этом не знал. Понимаете ли? Я бегаю по командировкам, работаю, уже 2 дня встречаю коллег. Я даже не знал о том, что его выдворили. Только ночью, когда домой приехал, после этого узнал. Во-вторых, вы ознакомьтесь, почему его как бы выдворили. Анан эми жөнөн айта бересиз, уят эмеспи. Сиз акылдуу адамсыз.
Ал эми сиздин атаңыз боюнча атамды өлтүрүп койду дейсиз. Атаңызды өлтүрүп койсо, ал убакта мен 2005-жылы депутат элем. Атаңыз как раз атып койгондон кийин 15 мүнөттөн жанынан мен жетип барганмын. Билбесеңиз. Так, ошол жерде мына биз ошол жерде көргөнбүз ошонун бардыгын. Мени эч кандай билбейт деп айта бербеңиз. Кимдин эмне кылганын да өзүңүз жакшы билесиз. Алар менен кайра достошуп жүрөсүз.